Кийинки сөз Алишер Абиловичте. Рахмат, Азат Козуевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, чакырылгандар. Негизинен, урматтуу президенттин өкүлү, сизге суроом бар да. Бүгүнкү негизги талкуулай турган маселе республика боюнча болчу да. Негизи. Бул жерде маалыматта 40 район, 7 областта өнүктүрүү фонддору бар. Жок дегенде эми областтын жетекчилери келиш керек болчу да. Азыр эми биз бөлүп алып туруп калган областтын жетекчилери кандай болуп калат? Көйгөйлөр эми ар ким өз оюн айтыш керек болчу да. Бул жерде өтө мындай карама каршылыктар бар. Экономика министри бирдей сүйлөйт, финансы министринин ою башка, областтык жетекчилердин ою башка. Ошон үчүн бул жерде олтуруп, азыркы бул областтын жетекчилерин да оюн уксак жакшы болмок. Же Талас область, Ысык Көл областы менен Нарын областынан башка жактарда эч кандай маселе жок бекен? Баткен жок, ошо бул эки областтан башка жактарда бардыгы мындай идеалдуу иштеп атышабы? Только маселе буларда болуп атабы? Толук келсе жакшы болмок да, мындай комплекстүү каралмак. Ошондой эле бул департаменттин жетекчиси да жок го. Жер геологиянын. Бул жерде жазылып турат Алмазбек Жаңыбаев, Туманов. Ал дагы жок экен. Ошого эми урматтуу төрага бүгүнкү биз обсуждать эте турган теманын актуалдуулугу болобу болбойбу, кандай болот? Же ушул боюнча бир маалымат угуп, бир аз эме кылып тура беребизби? Келгенден маалымат уга берелик, анан тиешелүү биз Нурлан мырзага айттык го баягы. Бул боюнча кийин бул жерден каташылып кетирди, ошол кагаз түрүндө бересиздер. Уктуңузбу? Бул баардык областтарга тиешелүү болчу. Алишер Абилович, туура айтасыз. Биз бул боюнча тактап берейин, эмнегедир кандай эмнеге катышпагандыгы боюнча, анан кимге кандай тапшырма берилгендиги боюнча. Дагы бир жолу азыр ошо маселе тапшырма бердиңиздер, мен ошону тактап ретинде сизге сөзсүз эмеде жооп беребиз. Урматтуу Нурлан мырза, бул эми кайдыгерлик да. Бул жерде канча киши убарып болуп атат? Канча министрликтер убарып болуп атат? Мына Ысык Көл областы, Нарын областы кайсыл жактан келип атат? Азыр толук кандуу болсо бир маселе. Алишер Абилович, туура айтасыз. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, ошо биз чакырганга, бирок бул жыйын комитеттики болгондон сиздер укугуңуз бар, өзүңүз түз эле баягы чакырткангачы. Мен тактайын, эмнеге мындай себеп болуп калганын сизге жообун берем, сөзсүз. Рахмат. Анда бир-эки бул суроолор боюнча геологиянын жетекчиси келеби? Аппарат. Бар да ала. Чоро Сейитович, бул жерде эми сиз экономика министрлигинен келип атасыз. Негизинен алганда республика боюнча сиздердин берген маалыматыңыздар боюнча 40 район, 7 областта өнүктүрүү фонддору иштеп атат, толук кандуу. Ооба. Жалпы суммасы канча? Ким жооп берет ошого? Бардык кошкондо өнүктүрүү фонддордун. Мына айтып кеткендей, ошо 15-21 жылдан баштап 3 миллиард 900 миллион сом фонддорго түшкөн, анын ичинен 3 миллиард сому өздөштүрүлгөн. 22 жыл боюнча ошо каражаттардын бекитилген бюджети 2 миллиард 104 миллион сом түздү. Анын ичинен 1 миллиард 180 миллион сом жер казынасынан пайдалануучулардын төгүмдөрү болду. Республикалык бюджеттен болсо 919 миллион сом түшкөн болчу. Ушу 22 жылдын жыйынтыгы менен. Сиздер бул жерде жалпы отчетту берипсиздер, бирок отчетту Ысык Көл областы боюнча 2021 жылга кырат өнүктүрүү фонддон түшкөн каражаттар боюнча бербепсиздер да? Эмне себептен берилбеди ошол? Маалыматыңыз барбы? Ысык Көл боюнча. Көл фонд боюнча ал өзүнчө фонд бар. Азыр айтып кетейин. Алишер Абилович, Көлдүн президент представители. 2022 жылы 927 миллион каралды Ысык Көл областына. Мунун ичинен 77 миллиону баягы астатак болуп бул жылга калды. Ал эми 2023 жылга болсо каралып аткан суммабыз 852 миллион сом. Ильяс Жеңишевич, кечиресиз, бул жерде эми сизде маалымат бар экен, экономика министри бизге жалпы маалымат бериптир, бирок ошо маалыматта камтылып аптыр да бул жер.
Ошого бул жактан уксак, эмне себептен сиз билесиз, буларда жок маалымат. Сизде жок окшойт маалымат бул боюнча, Чорос Сейитович. Ошондой эле бул жерде фондторго түшкөн каражаттардын 50%-ын киреше алып келүүчү долбоорлорду каржылоого деп бөлүп атасыздар. Ошондой эле ошол бөлүнгөн каражатты 2022 жыл ичинде кайрадан колдонбоо тапшырмасын берипсиздер. Сиздер эмне себептен ошол иштер, долбоорлорду каржылоо ишке ашырылган эмес? Эми былтыр айтып кетпедимби, жылдын башында райондор менен, фонддор менен чогулуп ушул өз көйгөйлөрүн айтышкан болчу. Себеби бир нече процедуралар бар болчу, ушу типовой положениеде. Ошол жол бербегенчи ушу өздөштүрүүгө. Ошондуктан быйыл чогулуп бүт баарын ишке ашырганбыз. Ушул жылы биздин оюбузча толугу менен ушул экономик долбоорлорго каралган акча каражаттын баары ишке ашырылат. Эми кандай ушул көйгөйлөр болчу? Биринчи ушул закупка жагынан болчу. Себеби закупка кылганда кээ бир компаниялар катышпайт экен, же долбоорлордун суммасы аз болуп, ошого да катышпай, ошондуктан болуп аткан. Экинчиден банк аркылуу биз ошол долбоорлорду карап атканбыз. Себеби ошол банковский процедуралар бар, өзгөчө алардын процедуралары уже иштелип чыкканда, ошолор банктар карашып, обратно возвратка жиберишчи болчу да ушул проекттерди. Ошондуктан бир нече ушул долбоорлор ишке ашырылбай калган, анан акчалар өздөштүрбөй калган. Эми ошол өздөштүрүлбөй калган акчалар кандай болот? Кийинки жылга кошулуп берилеби же аны башка тармакка жумшайсыздарбы? Биз кайра ушул акчаларды кайра эле бюджетке түшкөн ошол акчалар. Анан заявканын негизинде, мисалы 23 жылга негизинде ушул ар бир фондторго өз акчалары каралган. Ошол каралган акчалар кайра эле ушул фондторго эле түшөт. Рахмат. Ошондой эле Баткен областы боюнча дагы өкүлчүлүк маалымат бербептир да, сизде бар маалымат? Так, 22 жыл боюнча Баткен облус боюнча 98 миллион сом каралыптыр. Бул республика боюнча 5% түзөт экен. Ошо 75 объект курулуптур, же каралыптыр ошол фонддор аркылуу. Жалпысынан ушундай маалымат Баткен облус боюнча. Өзү негизи караганда бул жер казынасы жөнүндө мыйзамдын 30 беренеси толук аткарылбай атат да, Чорос Сейитович. Ошондой эле жалпы могул райондогу фонддорду мисалы 2021-22 жылдары башка тартипте иштечү да. Азыр сиздер башка тартип берип атасыздар. Мисалы 21-22 жылдары ошол райондук администрациянын жетекчилери дотациядагы айыл өкмөттөрдөгү мектеп ремонтпу же болбосо дагы бир башка ошого окшогон иштерди комиссиянын чечиминин негизинде аткарып жүрүшкөн. Азыр эми мисалы 10 миллион сомбу, 20 миллион сомбу кандай болбосун фондко түшкөн акчаны азыр башка тартипте иштетип атасыздар, жанагы жеңилдетилген кредит берүү деп. Ошол идея кандай таасирин берип атат? Бул идеялардын баары биз ушул райондор менен, облустар менен иштеп чыкканбыз. Себеби ушул айтып атпаймынбы, кээ бир проекттер боюнча мисалы ушул социалдык же инфраструктура жагынан толугу менен аткарылса, экономика жагынан толугу менен аткарылган эмес болчу, же 20%-га же 30%-га болуп. Ошондуктан ушул фонддор менен анан райондор менен сүйлөшүп, ошондой критерийлерди киргизген болчубуз. Чорос Сейитович, ушул проект кимдин проекти негизи? Автор ким ушул өзгөртүүгө? Өзгөртүүлөрдүн автору бул кабинет министринин чечими. Автору болсо, негизги автор бул экономика министрлиги болот. Анан министрлик кабинетинин чечими менен кабыл алынган болчу. Себеби бул жерде айтайын дегеним, сиздер мисалы хотя ушуну пилотный кылып 1-2 районду алып көрсөңүздөр болмок да.
жерлерге барып райондук деңгээлдеги жетекчилер менен сүйлөшсөк, акимдер менен, алардын ою совсем такыр башка да. Себеби эми ар ким өз жумушун жасаш керек да. Бул азыр мындай айтканда банктын жумушун жасап атат да, мамлекеттик жетекчи, администрациянын жетекчилери. Анын өзүнүн процедуралары бар, залог алыш керек, өзүнүн графиги бар, анын погашениясын контролдош керек, бизнес проект кылыш керек. Андан көрө эми бул өздөрү башка нукта иштесе жакшы болмок да. Ал боюнча эми өзүнүн специалисттери, биздин ошол эле мамлекеттик банктар бар, коммерциялык банктар бар, биздин дыйкандар, ишкерлер алып атпайбы ал жактан делечи. Азыр мындай айтканда жасалып аткан иштерди мындай түшкө салгандай сезилип атат да. Ошол боюнча сиз региондордон сунуштар келип түштүбү сиздерге? Же сиздердин койгон тапшырмаңыздарды аткарыш менен эле алек болуп атчабы? Жок, Алишер Абибуллаевич, бул акыркы редакциясы ушу 40 район менен 7 облус менен толуу менен иштелип чыккан болчу. Ар бир район өз сунушун жиберген болчу бизгечи. Ошо 2 айдын ичинде эмелерди чогултуп биз анан өкмөткө киргизгенбиз. Бүт баарын карап чыкканбыз, ар бир райондун иштеп чыкканбыз. Азыр ушу жарым жылдын ичинде азыр карап чыгабыз ушу исполнениясын. Эгерде бир тоскоолдуктар бар болсо, себеби бул типовой положение, бул деле мындай жөнөкөй тил менен айтканда живой документ. Эгерде тоскоолдуктар бар болсо, сөзсүз биз ошол тоскоолдуктарга жол бербейбиз, өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, ушул жагдай боюнча дагы бир өз бир чечимгеби же кандай кылабыз, бир өзүбүздүн пикирибизди билдирип коюшубуз керек. Себеби Марат Молдонович, сиз дагы аткаруу бийлигинде область жетектеп жүрүп мындай маалыматыңыз бар да бул боюнча. Мындай айтканда жалпылап бул этап мындай кыйла татаалданат го деп ойлойм да. Областтын жетекчиси же болбосо райондун жетекчиси ар бир ишкерге кредит берип келишим түзүп олтурганы андан башка деле жумуштолтура да. Аны башка бирөөлөр жасаса болмок да. Рахмат чоң, ийгилик ишиңиздерге.